Маркумду кабырга койгондон соң анын алдына эки периште келет. Жана ал инсан эки периштеден сурайт: "Мага намаз окуганга убакыт бергиле." "Макул, сен намаз окуйсуң. Бирок андан мурда бизге айтчы, сенин Раббиң ким? Диниң кайсыл? Жана пайгамбарың ким?" Ал жооп берет: "Менин Раббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам." Тиги эки периште жанагы суроосун кайра сурашат. Тиги инсан болсо дагы ошол эле жоопду айтат. Мына ошондо айтылат: "Сол жагыңа кара." Ал сол жагына карайт. Ага тозоктон бир эшик ачылат. Жана ага айтышат: "Аллахка моюн сунбаганыңда мына ушул жер сенин ордуң болор эле." Соң ага бейиштен бир эшик ачылат. Ал жердеги неаматтар, жакшылыктар, мөмө жемиштер, тоолорду көрөт. Жана ага айтылат: "Аллах сага кайрадан жан бергенден кийин мына ушул жерлер сенин ордуң болот."